Саламатсыздарбы, сиздер Тандыр медианы көрүп жатасыздар. Студияда Перизат Сайтурхан. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. 75тин каттарын иши боюнча сот башталгандан кийин айыпталуучулардын сурак видеолору соц тармактарга таратылды. Анда Ташеев баштаган фигуранттардын көрсөтмөлөрү көрсөтүлүп, жашыруун күбөлөрдүн бири ачыкталган. Өкмөт быйыл мамлекеттик карыз дагы 1 миллиард 900 миллион долларга көбөйөрүн билдирип, анын көлөмү азырынча кооптуу чекке жетпегендигин айтышты. Садыр Жапаров кол койгон жаңы жарлык мамлекеттик ооруканалар менен административдик имараттарды инвесторлорго өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтти. Камактагы жарандык активист Мавлян Аскарбековдун жакындары анын бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүү өтүнүчү менен шаардык сотко кайрылышты. Ысык көлдө өтө турган моторлуу кайыктардын дүйнөлүк чемпионатына 5 миллион доллар жумшалары айтылып, жарыш экологиялык талкуулардын чордоонуна кайрадан калды. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныша аласыздар. Комментарийге пикириңиз менен бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыздар. Кече соттук териштирүү ачык өткөрүлө баштагандан кийин 75чилердин иши боюнча айыпталуучулардын сурактарын видеолору социалдык тармактарда тарады. Ал көпчүлүк учурда бийликчил блогерлер таратып, аларды таратууга материалды Ички иштер министриге бергендей сезилип, ошондой эле буга чейин айтылып келген 3 жашыруун күбөнүн бирин да ачыктап коюшту. Эскерте кетүүчү нерсе, сиздер алдыда көрө турган видеолор билдирүүлөрдөн үзүндүлөр болгондуктан алар контексттен алынып салынышы же монтаждоо учурунда бурмаланышы мүмкүн. Алгач видеонун жалпы мазмунуна келе турган болсок, 75чилердин каты командасынын болжолдуу ишинин схемасы көрсөтүлгөн. Диаграммага ылайык Камчыбек Ташеев катты түзүүдө жана аны таратууда лидер болгон. План аныкы болгон деп болжолдонууда. Видеодо көрсөтүлгөндөй, анын өкүл атасы саясатчы Бекболот Талгарбеков мурдагы элчи Эмилбек Узакбаевка, Курманбек Дыйканбаевка, мурдагы ички иштер министринин орун басары Курсан Асановго жана Алы Карашевка катты таратуу боюнча буйрук берген. Бул төртөө аксакалдардан мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү сунуштаган кат үчүн кол чогултушкан деп айтылууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Камчыбек Ташеевке окшош киши 75 кат деп аталган иштин жагдайларын сүрөттөйт. Айтыңызчы, Макболот Нурлазы менен жеке жолугушуу акыркы жолу качан жана кайсыл жерде болгон? Так, мен кабинетиме келген, дискуссиянын ичинде февраль айынын башында болсо керек. Февраль айынын башында бир маселе табылып Гөкейин мекемесинде мен кабинетке келдим. Канча жолу жолуктуңуз? 1-2 жыл жолугушсак керек. Если надо, дойдем если до суда, в суде буду отвечать. Я тоже уже начну понимать, нет уже. Министерство хозяйства иштеп берген жокмун. Ушуну кетирбей, ушуну кармап калайлы деген ниет болуш керек да. Акылгана секен боло берет. Все должно быть конфиденциально. Ничего чыкпасын. Чыкса эле, я готов в любой момент официально выступать. В любой момент человек. Но азыркы затишье, это обманчивое затишье. И бир кишини козголуп алса, кийин уже козголо берет. Мен аяк үчүн чыксам не кыласың? Артынан дагы эмне эркек чыгат. О, ата-энелери сабаганы көргөндө балдар уже бүттү уже. Эч кимче чыга албайт. Башталат сен. Муну миң жолу баштап өткөздүк го муну үчүн. Камаса 5 камалады, 10 камалады, 100 камалады. Элдер айтып атат, камаса 1000 камайт деп. 9000 калап алса деңиз. Анан баягыдай анан 2010-дагыдай, 2011-12-дегидей жол тосмойлор, жол ачмайлар, аякты басып алды, биякты басып алды, ызычуу урушталар. Анан азыр возможно болуп тура дагы болуп кетиши бар. Биякта уже невозможно, токтото албай каласың дечи. Вот эти сегодняшние затишье обманчивые. Имей в виду. Мынау сизге баягы жанагы кимдер, компроматчылар жана башкалар тигилер булар шакал ошол эле карап турат. Бирок видеонун толук версиясы жоктугунан Ташеевдин эмне жөнүндө сүйлөп жаткандыгын түшүнүү оор. Бирок ошол эле учурда 10 000 киши чыгат, 1000 камаса дагы 9 000 калат деп, мен чара көрө баштайм деген сөздөрүн угууга болот. Муну албетте видео тараткан пабликтер жана адамдар Ташеев чын эле керек болсо коомдук тынчтыкты бузууга да даяр болчу деген таризде колдонууда.
Болгону менен сөздүн төркүнүн божомолдоого гана болот. Ал видеодо ошондой эле Ташиев кайсы бир саясий күчтөр ушундай бир шарттарды күтүп гана тургандыгын белгилеген. Видеолордун кээ бири сурак учурунда жашыруун тартылуу алгандай көрүнөт. Андай болсо Ички иштер министрлиги мындай видеолорду соттук териштирүүдөн мурун таратуу менен коомдук пикирге таасир кылууга аракет кылып жаткан жокпу деген суроолор болбой койбойт. Андан тышкары видеодо Ташиевдин командасы журналисттерди, социалдык медианы жана алардын тарапташтарын колдонуп, окуянын ар кандай версияларын коомчулук арасында жайылтууну пландаштыргандыгы айтылган. Видеодо көрсөтүлгөндө мурдагы журналист жана Ташиевдин тарапташы Нургазы Анаркуловго коомчулук менен байланыш түзүү милдети жүктөлгөн. Ошол эле учурда ошол кездеги парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна мурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушев менен биргеликте парламентте идеяларды жайылтуу милдети жүктөлгөн. Видеодо ошондой эле УКМКнын кызматкерлерин Ташиевдин ошол кездеги орун басары Курбанбек Авазовдун жана агенттиктин Бишкектеги кеңсесинин башчысы Элдар Жакыпбековдун кутумчулук деп аталган нерсеге байланышы бар экендиги айтылат. Сизди шектүү катары сурап жатам. Сиз болсо уже өтүнүч келтирдиңиз. Сиздин өзүңүздүн коопсуздугуңузду сакташ үчүн жашыруун түрдө көрсөтмө берип жатканыңызды тууралуу өтүнүчүдө көрсөттүңүз. Сурак кылуу учурунда өзүңүздүн жактоочуңуз жок сурак кылуу, Ооба. Себеби сыр сакталбай калат. Ооба. Эми өзөгүнө өтө турган болсок, мен ушул жылдын 2026 жылдын 15 январында Комчу Ташиев телефон чалып, 10 январында 15 январында телефон аркылуу мени өзүнө чакырды. Биз анын кабинетинде 1 саатка жакын сүйлөшүп отурдук. Сизге Камшер Кудусаев сизди биринчи жолу, экинчи жолу чакырганда элге кайрылуусу тууралуу айтып бересизби, айтканыңыз белән? Бул жерде көңүл буруучу нерсе сурак учурунда Нургазы Анаркулов Ташиев менен жолуккандыгын жана январдын ортосунда боло турган жолугушууга чакырылгандыгын айтат. Бирок Ташиев менен Анаркуловдун өздөрүнүн цитаталарында эч кандай айыптоочу же ал тургай маалымат берүүчү эч нерсе жок. Ошол эле кезде Анаркуловду суракка алуу учурунда тергөөчү Анаркулов жашыруун күбө экендигин жана ошондуктан адвокатсыз суракка алынып жаткандыгын айтат. Иш ачык каралат дегени менен 1-май райондук соту жашыруун күбөлөрдү сотто журналисттерге видео тартууга уруксат берилбей тургандыгы айтылган. Андан кийин иштин фигуранттарын көрсөтмөлөрүнө келсек, Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган кат Талгарбековдун идеясы болгон деп ырастаган. Бирок камакта отурган Асанов менен Узакбаев өз билдирүүлөрүндө эч кандай кылмыштуу нерсе сүрөттөгөн эмес. Алардын айтымында кат жазууну уюштуруу тартууга бильярд салонунда болгон. Мамиле бар. Мен çalgam telefon. Buna Talgarbek kızı çubuğu da. Ulan. Ne var desem ettim. Eman özü çoğulsa özü biletlerimiz. Uyuştursak. Alırsa. Ошондой Турция уçup кетти. Көргөндө жок, билгенде жок. Мен эмне эки башым бар да, бир башым бар да. Жок, жак менен макулдашкан. Мен туруп кетсем, мени жаман көрүп айтып атат. Сен эмне эки досту колдобойсуңбу деди. Действительно басым жасады. Талгарбеков. Бек болот. Сенин аксакалдардын төрагасы кел деди. Тартууга деген. Бильярдный. Давайте попросим президента, если говорите, чтобы провели досрочный выбор. Болды, я подписал. Ана много лет шүкерге кол койдуруп кой деп тааныган. Мен да кол койдуруп койдум. Ошону мойнума алам. Бек болот онсо. Ошондой эле көрсөтмө бергендердин айтымында катта көп Садыр Жапаровду бийликтен кетирүү тууралуу эмес, Жапаровдун 2 президенттик мөөнөтү да 5 жылдан болуусу керек деп айткандар да болбой койгон жок. Алар менен чогуу эле катка кол койгон ар кандай коомдук ишкерлердин да сурактары жарыяланып, алардын ичинде жазуучулар, саясатчылар, профессорлор өз көрсөтмөсүндө баары бийлик менен макулдашылгандыгына ишеним болгондугу үчүн кол койгондугун ачыкташкан. Талгарбек уюштурган экендер. Мага эмирген Узакбаев. Депутаттар Талгарбек менен ким кетет? Узакбаев кетет. Gereksiz. Böyle Konstitutsiyaga to'g'ri kelsin diye. Erta şayloo olsun diye oi etdi. Ana kol koyup koydu. Oldu. Nasıl başını bir gördün ya?
Менин фамилиям Восточный Гурбадан. Кол койбосо болбой, койгула деп айтылды мына ачыгын айтайын. Жок узатпайбы. Кол койбосо болбой, коюшуңар керек деп айтылды. Талгарбек даярдады. Бул Талгарбектин тапшырмасы деди. Экологталар колдоп берсеңер деди. Тарап берди, окудук. Биздин саясий жетекчиликтен маалымат адамдар бар деп. Мен эми өзүм ойлоп чыкмакчымын, сөзсүз саясий жетекчиликте колдоо. Он меня попросил, мы готовим обращение к президенту, чтобы президент провел новые выборы и чтобы он сидел еще 2 срока, то есть по 5 лет, 10 лет. Примерно 7 или 8 февралда Эмин Узакбаев телефон çaldı. Çığa koyuyorsun ben kele жатам dedi. Tekst менен tanıştım. Анан мунун эмне кереги бар деп сурадым. Сурасам, ушуну сурамды, сизге кол койдуруп жатам, мына буларды деле кол коюп берди, кол коюп берсеңиз dedi. Сын пикирдин азыр кереги жок, өнүгүү жакшы. Десем, тексттин автору башка, мен просто сизге кол койдуруп алып барып берем, замечанияны айтам. Кыскасы Ташиевден башка суракка алынгандардын баары ачыкка чыккан документтерди, сүйлөшүүлөрдү жана жолугушууларды айтып беришкен. Бирок коомдук тармактарда Ташиев УКМКнын төрагасы болуп турган убакта өзүнүн тушунда дал ушул беренелер боюнча жөнөкөй посттор жана эң кичинекей сындар үчүн иштер козголгондугун жана мындан жеңил сөздөрдү айткандарда камалгандыгын эстеп, эми булардын сөзүн бир убакта УКМКнын өзүн караган саясий жана лингвистикалык экспертиза кандай баалайт экен деп күткөндөр жок эмес. Ал эми каттын жогорку кеңешке келүүсү боюнча кечээ маалыматтар ачылган менен дагы бир көрсөтмөгө көңүл бура кетсек, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин кызматкери кат кароого жатпайт деп комитеттин кароосунан алынып салынгандыгын айткан. Кайсы кызматташтериңиз? Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин бөлүмүндө анын башчылыгын. Поясните, пожалуйста, вот, какого числа еще раз поступил вот этот комитет? Ну, еще раз уточните. В отдел комитета поступило 13 12 когда дан ответ, то есть снят с повестки? 18 Была ли вообще в комитете рассматривался в комитете вопрос о рассмотрении проекта закона о досрочных выборах президента? Сам вопрос или законопроект? Вообще законопроект, либо вопрос какой-нибудь. Поднимался вопрос? Именно о досрочном прекращении полномочий? Нет. Не было. Конституцияның 70-ші берілетін талаптарын біліп Конституцияда президенттік шайлау өңелеттен Ал жерде основаниялары бар да, досрочное освобождение боюнча. Ал основанияга деле туура келгенин из содержания письма нету такого, что оно подпадает под действие этих вот статей досрочного освобождения. Из содержания письма? То есть то, что просили в содержании письма, оно не подпадало под действие закона и Конституции. Для проведения досрочных выборов? Да. В любом случае не могу. Қандай тәртіпте жооп берген? Жооп берилген жок, комитеттин кароосунан алып салынды. Албетте бул видеолордун таратылышы өзү канчалык мыйзамдуу деген суроо жаралып, бийлик эгер чын ачыктагысы келсе, бардык видеолор эмне үчүн бөлүшпөйт деген суроолор болбой койбойт. Ошондой эле бүгүн жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эмил Жамгырчиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевке каршы билдирүү жасап, ал көптөн бери мурунку чыр чатактарды кайра чыгаруудан баш тартып келгендигин, бирок жакында өткөн сот отурумунан кийин ачык айтууну чечкендигин билдирип, Калптын казаны кайнабайт, чындык жеңип чыгат. Кыргызда жыгылганды тепкилебейт деген сөз бар. Ошондуктан кечээ эле кызматына манчыргап, өзүнөн башканы тоготпой калган Ташиев бүгүн мүдүрүлүп турган учурда анын мага карата жасаган мыйзамсыз иштерин, жалган жалаларын кайрадан көтөргүм келген эмес. Өз тиричилигим менен алек болуп жүргөм. Убагында Ташиевдин жалган жалалары, мыйзамды озоно бузган аракеттери тууралуу президентке да, парламент түзгөн атайын комиссиянын мүчөлөрүнө да кат жүзүндө кайрылгам. Бирок анын куугунтугунан, коркутуп үркүтүүлөрүнөн улам адилеттүү жооп ала албай, кол шилтеп мандатымды тапшырып кетүүгө туура келген.
Бирок кечээги соттук отурумда Ташиевдин дагы эле баягы атынан жазбай, эл өкүлү Элвира Сурабалдиева айымга сөөмөй кезеп, опузалап сүйлөп жатканын көрүп унчукпай кое алган жокмун. Ташиев мырза, кезинде мени да карап туруп каралагансыз. Элге жаман көрсөтүүгө аракет кылгансыз. Ошол учурдан айтылган калптардын баардыгынын чындыгы бар. Убактысы келгенде алардын баары ачыкка чыгат. Бир келген өмүрдө саясаттан башка да нерселер бар. Адамдык деген бар, абийир деген бар. Бүгүн бийликке таянып алып, баарын жеңдим деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок мыйзам алдында да, Кудай алдында да ар ким өз ишине жооп берет. Фактыларды сурайсыз, фактылар болот. Баарынын өз убактысы келет. Фейк фабрикалардын артына жашынбай, кыз-кыркынга асылбай, жалган маалымат таратпай таза күрөшүңүз. Жамгырчиев өзү депутат болуп турганда ал президентке жана парламенттик комиссиянын мүчөлөрүнө Ташиевдин аракеттери боюнча арыздангандыгын, бирок мурдагы депутаттын айтымында ал адилеттүү сот отурумун камсыздай алган эмес. Жамгырчиев өз сөзүндө атайын кызматтын мурдагы башчысын жалган маалымат тараткан жана саясий кысым көрсөткөн деп айыптады. Эскерте кетсек, Жамгырчиевдин аты Тилек Маткуреновдун кармалышында да аталып, аны Дубайдан таап Кыргызстанга уурдап келүүгө жардам бергендерге айтылган, бирок бул боюнча маалымат такталган эмес. Бул жылы мамлекеттик карыз дагы 1 миллиард 900 миллион долларга көбөйөт. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев 16 июнда Жогорку Кеңештин финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү комитетинин жыйынында билдирди. Депутаттар бул карыздарды тейлөөгө мамлекеттен ал жетеби деген суроону бергенде министрдин орун басары ал кыйынчылыктарды туудурбай тургандыгын айтып, азырынча мамлекеттик карыз ички доң продукциянын болгону 41% гана түзүп тургандыгын билдирген. Биздин карыздын деңгээли ички дүң өнүмдүн 41,7%-ын түзөт. Эң жогорку чек 70%. Өзүңүз билесиз, биздин божомол боюнча 2030-жылы бул көрсөткүч 23%га түшөт. Дүйнөлүк банктын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын жана Азия өнүктүрүү банкынын акциялары дароо эле түшүп калбайт. Бекитилгенден кийин 15-20 жылдап долбоордун каржылык өндүрүүсүнө карап келет. Кийинчерээк анын эсептерин текшерип чыккан Дастан Бекешев ратификацияланган келишимдерде көрсөтүлгөн акциялардын бир-бирден эсептеп, алардын жалпы суммасы 1 миллиард 900 миллион долларга жетерин айтып, министрдин орун басары 2026 жылга акциялардын суммасы 1,9 миллиард доллар экендигин мойнуна алды. Каржы министрлиги билдиргендей, быйыл март айындагы маалыматта Кыргызстандын мамлекеттик карызы 9,8 миллиард АКШ долларын түзгөн. Анын 4 миллиард 600 миллиону ички карыз, 5 миллиард 200 миллиону тышкы карыз. Өкмөт карыздарды кийин киреше бере турган тармактарга жумшалып жаткандыгын белгилеп кетет. Бул 2 миллиардка жакын карыз боюнча айта турган болсок, Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы алкактык келишим боюнча алынып, ал экономиканын артыкчылыктуу тармактарын өнүктүрүүгө жана 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасынын улуттук өнүктүрүү программасынын алкагында өлкөнүн социалдык экономикалык өсүшү үчүн шарттарды түзүүгө багытталган. Каржылоо 32 жылдык мөөнөткө 8 жылдык жеңилдетилген мезгил жана жеңилдетилген мезгилде 1% жана кайтарымсыз мезгилде 1,5% белгиленген пайыздык чен менен берилет. Бишкектеги оорукана жана мамлекеттик имараттарды жер тилкелери менен кошо инвесторлорго өткөрүп берүүгө уруксат берген жарлыкка президент Садыр Жапаров кол коюп, ал мамлекеттик жеке өнөктөштүк мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет деп айтылды. Документ мурда кабыл алынган бир канча жарлыктарга өзгөртүүлөрдү киргизип, стратегиялык долбоорлорду, жаңы административдик комплексти жана көп тармактуу медициналык кампусту каржылоо үчүн учурдагы мамлекеттик объектилерди жана аларга тиешелүү жер участокторун инвесторлорго өткөрүп берүүнү мыйзамдаштырды. Бекитилген жобого ылайык медициналык мекемелерге жана мамлекеттик органдарга таандык мүлктү ээликтен ажыратуу эми министрлер кабинети менен түздөн-түз сүйлөшүүлөр аркылуу түзүлгөн инвестициялык келишимдердин негизинде стандарттуу тендердик жол жоболорду айланып өтүү менен жүргүзүлүүсү мүмкүн. Инвесторлорго оорукананын жана клиниканын мүлкүн гана эмес, ошондой эле алар жайгашкан жер участокторунда өткөрүп берүүгө мүмкүндүк берет. Айрым учурларда келишимдердин шарттарында кабыл алуучу тараптын эсебинен учурдагы объектилерди бузуу милдеттенмелери кириши мүмкүн. Ооруканаларды жаңы медициналык кампуска өткөрүп берүү процесси этап менен, бирок эски объект инвесторго расмий түрдө өткөрүлүп берилгенден кийин 2 жылдан кечиктирилбестен жүргүзүлөт.
Жаңы эрежелер эми административдик имараттарга, анын ичиндеги тарыхый жана маданий мурас объектилеринин реестрине киргизилген имараттарга да тиешелүү, эгерде бул инвестициялык долбоор үчүн зарыл болсо. Кытай жарандарынын Кыргызстанда көбөйүп, орто жана кичи бизнеске чейин ээлеп жаткандыгын айткандыгынан улам кармалып, 2 айга УКМКнын тергөө абагына камакка алынган жарандык активист Мавлян Аскарбековдун бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүү өтүнүчү менен активисттин жакындары Бишкек шаардык сотуна кайрылышты. Алардын айтымында апелляциялык арыз Бишкек шаардык сотуна бүгүн 16-июнда адвокат аркылуу берилген. Эске салсак, активист кармалганы 12-июндун кечинде белгилүү болгон. Ошол күнү Аскарбеков Фейсбуктагы баракчасында ал тууралуу провокациялык мүнөздөгү маалыматтар таратылып жаткандыгын, үйүнө УКМК кызматкери баргандыгын жазган. Көптөгөн суроо, талаш, тартыштарды жараткан Ысык көлдөгү жогорку ылдамдыктагы моторлуу кайыктардын Формула 1 дүйнөлүк чемпиондугун өткөрүүгө 5 миллион акш доллары сарпталат. Мындай маалыматты Туризмди өндүрүү мамлекеттик агенттигинин директору Эдуард Кубатов билдирип, анын айтымында аталган каражат мамлекеттин эсебинен эмес, федерация жана спорт коомчулугунун эсебинен каржыланат. Бул спорттук иш-чарага 5 миллион доллар бөлүнүп жатат. Муну мамлекет эмес, биздин суу мотору спорту федерациябыз жана спорт коому бөлүп атат. Ал эми өкмөттүн каражаты инфраструктурага багытталат. Жолго, электр энергиясы, жергиликтүү эл үчүн суу жээгине, сейил бакка жана унаа токтотмого өкмөт салым кошууда. Моторлуу кайыктар быйыл 31-июлдан 2-августка чейин Ысык көлдө өтөт. Чемпионатка 13 мамлекеттен эл аралык 8 тайпа жана 18 пилот катышат. Бирок экологдор мындай жарыштарды өткөрүү көлдүн ансыздан начарлап бара жаткан абалын бузуп, керек болсо кайыктардын моторун үндөрү көлдөгү эндемикалык балыктардын өлүмүнө алып келүүсү мүмкүн экенин деген пикирлер айтылып, ага каршы кол да чогултулган. Ал эми Ички иштер министрлиги билдирүү таратып, бул эл аралык иш-чара тууралуу терс маалымат таратууну популисттик кадам деп мүнөздөп, туура эмес маалымат жайылткандарга чара көрүлөрүн эскерткен. Ошондой эле бул жарышка жалпысынан 10 миңдей көрүүчү катышаары да күтүлүүдө. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.